Нарын облусунун Ат Башы районунда малдардын жолго чыгышынан улам жол кырсыктары катталууда. Бул тууралуу Нарын ОИБдин жол кыймылын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы билдирди. Маалыматка караганда күз айларынын келиши менен жайлоолордон түшүп жаткан мал айдоо жолдордо тоскоолдук жаратып, кырсыктарга себеп болууда. ЧКБ айдоочуларды жана мал ээлерине жол кырсыктарын алдын алуу үчүн этият болууга чакырат. Мал ээлерине малды кароосуз калтырбоо, жол жээгинде оттотпоо жана айрыкча кечки убактарда малга жарык чагылдырган ленталарды тагуу сунушталды. Ошондой эле малды короодо кармоо жана талаага таштап кетпөө талап кылынууда. Анча баягы биздин кызматкерлердин арасында да коррупциялар бар экен да мегилеп айтып коеюн. Муну ойлобогула, биздикилер баардыгын таптаса, анан баардыгын кылгандарды башкаларды. Жок, биздин арабызда дагы. Биздин арабызда дагы ошол коррупция кылышып, биздин атыбызды сатып, өзүнүн бийлигине колдонуп, же болбосо мүмкүнчүлүгүнө колдонуп коррупция кылгандар бар. Аларга дагы биз катаал шарттарды коюп, аларды да жоопко тартып атабыз. Азыр эле мына бирөө каралып атат, кече күнү эле бирөөдөн мен атымды сатып көптөгөн жерлерге баргандар бар да. Кече эле свежий бирөөсүн кармадым. Даже мен атымды сатып ушуну барып, мына биз председательге апарып беришибиз керек, председательге күтүп турат, председатель үйүндө карап отурат деп ушунчалык жаман сөздөрдөн бери айтып туруп акча алгандар. Мына мен эл алдында ар дайым айтып келем. Өзүмдүн кызматкерлеримди айтып келем, алдында айтып келем. Ачык айкын, урматтуу эл журт, эч кандай ошондой нерселерге ишенбегиле. Мен жанымда жүргөн адамдарды эч ким эч кандай коррупцияга илешпейт. Илеше турган болсо, биз президенттин алдына жол беребиз. Эгерде мен коррупцияга илешсем, мен президенттин алдына жол берем. УКМК Камчы Бекташиевдин атын пайдаланып, кылмыш жоопкерчилигинен бошотууга көмөктөшүүнү убада кылып, Кыргызстандыктан $400,000 алган адамдын тобу аныкталганын, анын ичинде укук коргоо органдарынын кызматкерлери да бар экенин билдирди. Буга чейин бул иш боюнча бир шектүү $130,000 кайтарып берип жаткан жеринен кармалган. Ал УКМКнын мурда кызматкери АЕ экени аныкталган. Жоокерлерге жеңилдик берип акча алышкан Кой Таш аскер бөлүгүнүн кызматкерлери кармалды. УКМКнын маалыматында алар жоокерлерге кыска мөөнөттө өргө алууга жана аскер бөлүктөн уруксатсыз чыгууга мүмкүнчүлүк түзүп, уюлдук телефон колдонуп турушкан. Бул жеңилдиктер үчүн жоокерлерден 1000 сомдон 50,000 сомго чейин акча алышканы айтылат. Могу номеру мына 01 331 АКУЕ дейт. Мас өчүп калыптыр мына. Ак Ордодо келип могу заборду сүзүп туруп келип токтодум. Бакты заборду. Жолдон бери тетактан бери келатканын көрсөңөр эми жүрөгүң өршөт. Эл мырзага зубур аябай жайлап кетти туугандар. Колуңуздардан келишинче жардам кылып коюңуздарды суранабыз. Апасынын колунда 2 миллион каражат жоголду. Дагы 500,000 сом жетпей турат. Ошол сумма чогулса, Аллах насип кылса, операцияга кетишет. Күнүгө бала басканда кыйналып жатат. Атасынын жоктугунан эниси да аябай баласынын операциясы үчүн каражат таба албай кыйналып кетти. Аз калды буйруса туугандар. Биз сиздерге жеткире беребиз видеону. Кайрымдуулук кылуу сиздерден туугандар. Берген садакаңыздар кабыл болсун. Барыңыздардан Аллах ыраазы болсун. Mamile kaçan buzlar kızım biliyorsun da. Mamile kaçan adam birini düşünbey kalganda buzlar. Kaçan düşünbey kalat. Kaçan düşüngüsü gelbey kalganda. Kaçan düşüngüsü gelbey kalat. Dişi jaktırбай kalganda. Kaçan jaktırбай kalat. Ekönün oyu iki jaka getkende. Kaçan iki jaka getet. Ekönün dengeli başka olup kalganda. Biri ağlamdı göbürök düşünüp, экинчиси азыраак түшүнүп калганда ортодо ажырым пайда болот. Ажырым пайда болуп, бул башка ааламдын кишиси болуп калат, бул башка дүйнөнүн кишиси болуп калат. Экөө ортосунда бири-бирине түшүнүк пайда болбойт. Түшүнбөгөн нерсеге ишениш кыйын.
Men Kırgız Respublikasının Revolüsyon Komitetinin baş komissarı Manas Akmatov. Hazır stroykada işten biz Kırgızstan'ın geleceği için güreşken adamların biriyiz. Zernoskalat bilesizmi? Zernoskalatda mitçe, kögüçkön, çımçık, bardık nerse var. Barıp elden ekken budayın talap jeyip turabı. Anı da koroltuş kolaydı. Turabı. Kırgız Respublikasının Aguy'da oturganlar, kodoşok tarançılar. Hazırkı sizler çögölöp durup bizdin kulunuz dep saylagan deputatlarına bargo, barıp bazarkomdor. Sizlerin üstüngörgö, sizlerge jugundunu çaçıp turup satıp algan. Sizler oşo jugundudan kaçan jugunduga toyosуңар, Kırgız eli oңolot. Ata oңolбойсуңар. Men Kırgızmın. Men ata tegim Kırgız. Oşo Kırgızdan aylanıp Sadaga ketkile. Kaçan jugundudan arılasыңар, Kırgız boyunca bir-birin sıylap, kimdi kim ar birinin orduna koygondan Kırgızstan oğlat. Akaden oңolбойт. Bazarkomdordu ap kelesiңер. Anan bizden kulun. Al kulun emes. Al tokumun jep, kaşan. Aldı kaydısan artka kaçkan attar. Kaşeki. Kaşekilerdi ap kelip al Kırgızstan'da oңoysun. Kırgızstan'da ant oңoy albaysыңар. Bu menin sözüm. Kaçan jugundudan arılasыңар, Kırgızstan oңolot. Kaçan jugundu dep tanıysыңар, oşondan oңolot. Men Kırgızmın. Men jugundu eken bilem. Kırgız eli oşa darajaga jetti, jugundunu bilbey, jugundunu sakalap. Ey, Kırgızstanda denesini satkan kızlardı namuslanıp koyuşat. Alar özünün bağısını bilip bir tünge 1000 so'mga satıp attır. 5 yıl 6 yılga 500 so'm menen 1000 so'mga satıp atpaysan. Al mine, oşon çınardan kıla. Demek biz al denesini satkan kızlarga ardaklı özünün bağısını bilgen ayaz zatı dep alarga medal verişimiz gerekindi. Başka söz, söyley turgan söz yok. Söz dele kalbay kaldı.